Бишкек шаарынын жаңы оңдолгон узундугу 2 чакырымды түзгөн Элебесов Ферей көчөсү пайдаланууга берилди. Анын ачылышына жергиликтүү тургундар, Бишкек шаарынын мэри, эл өкүлдөрү катышты. Буга чейин жергиликтүү тургундар жолдун абалы начар экенин айтып, тиешелүү мекемелерге кайрылып келишкен. Быйыл шаар мэриясы жашоочулардын өтүнүчүн кабыл алып, жол 6 айда реконструкция болду. Куруучулар жолдун сапатына өзгөчө маани берген айтылат, эки тарабынан тротуар жана ирригациялык тутуму кошо салынды. Могу райондун ошо жолдордун акыбалы өтө начар. Бул эле көчө эмес, мындан кийинки көчөлөр да бар. Баары тең эле мынагу өзгөчө жамгыр жааганда, күн жааганда база өтүш, балдар эмес, чоң кишилер өтүш да кыйын да. Бул жерге биз жайында келгенбиз. Ошон үчүн ушул Ферей көчөсүн биз киргиздик. Тем более терде мектеп интернаты бар. Ошол жака келген окуучулар дагы, эне аталар дагы ушундай бизге кайрылышкан, ушу Ферей көчөсүн жасап берсеңер деп. Анан ушул 3 көчөнүн почти 2 километр жерин асфальттадык. Эми элдер ыраазы болуп атат. Негизи бул менен биз маселе чечилди деген алыспыз, бирок чечишибиз керек да.